Ырчы Анжелика депутат болуш үчүн ыктыярчы болгонбу? Бул туурасында Ырчы айым жеке баракчасына жазып чыкты. Анда мындай дейт: сен ырдап эле жүрө берчи, элден чогулткан акчага дары таратканыңа кыйынсыңбы? Сен депутат болуш үчүн ыктыярчы болгон турбайсыңбы? Деген сыяктуу эң популярдуу суроолорго жооп берем. Биринчиден, 1998-жылдан бери чоң сахнада ырдап келе жатам. Каникул эмне экенин билбей, мектепти бүтүргөнчө 4 айлап чоңдор менен тең тайлаша иштедим. Балалыгыман тарта ак мээнет менен келе жатам. Кышында кол уутумду сезбей калганча үшүгөнүмдү билдирбей күлүп ырдап, элдин маанайын көтөрүп, эл алдында элдин кызы болуп келгенмин. Чыгармачылыгымды соңку 10 жылда коомдук иштер менен бирге алып баруудамын. Жөн гана ырдоо мен үчүн жашоо болсо, ал эми элге кызмат кылуу абадай керектүү нерсе. Экинчиден, эл акчаны ишеничтүү адамга берет тура. Эл эмне үчүн башка жаранды эмес, мени тандап, акчаны мага тапшырып жатышты. Эмне үчүн 7 областтын эли кыйын кырдаалда кайрыларга жер таппай бизге келип жатты? Биз бирөөлөргө дагы жок дебей, келген берекени 2 эсе көбөйтүп берип жаттык. Жинденгеним акчасы бар чиновниктер кайрымдуулукка кутучага 1 сом таштабай, элдин акчасына алынган дары-дармекти алып кетип жатышты. Ошондо гана акча таштап кетиңиз деп айтууга мажбур болгом. Менин ордумда ар бир карапайым эл үчүн күйгөн адам да ушундай кадам кылмак. Мен өз чөнтөгүмдөн кыздарымдын окуусуна деп катып жүргөн 1 миллион сомго аппараттарды алгам жана үн катпагам. Айтчу күн келди. Чектери бар. Үчүнчүдөн, политикадан алыс болом дечү элем. Бирок пандемияда элге дарылар кымбаттап, чет элден келген гуманитардык жардамдар кайсы даректерге барганына маалымат каткан үчүн жаным кейип. Башыбызга дагы ушундай сыноо түшсө кандай кылабыз деген ой менен жашап келем. Көрсө муктаждарга жардам бериш үчүн сенин коомдо элдин тандоосуна арзыган, тастыкталган добуш алууң керек экен деп жазат ал. Ырчы Асель Кадырбекова эли журтуна кайрылуу жасады. Сиздердин дуаңыздар 2 бутум менен басып жашашыма мүмкүнчүлүк берди дейт. Бул туурасында ал Instagram баракчасына жазып чыкты. Кудайга шүгүр, бүгүн 30 жашымды тостум. Элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин мен үчүн кылган дуаңыздар ушул 2 бутум менен басып жашашыма мүмкүнчүлүк берди. Бул баштаган жаңы жашоомдун биринчи тепкичи болсун деп жазат ал. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Карагулжадагы күйүп кеткен мектепке барып эл менен жолукту. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Карагулжа районундагы иш сапарынын алкагында Буйга айылында жакында эле күйүп кеткен эски мектептин абалы менен таанышты. Белгилей кетсек, эски мектеп 1982-жылы курулган. Ал эми жанындагы жаңы окуу имараты 2018-жылы Асылбек Жээнбековдун демилгеси менен Ас-Санабил кайрымдуулук фондунун колдоосу аркылуу бүткөрүлгөн. Ошондой эле иш сапарынын алкагында депутат жергиликтүү эл менен да жолугушту. Андан сырткары депутат Айнуру Алтыбаева бир адамдан бир дарак долбооруна катышып, Бишкек шаарында көчөтө тургузса, депутат Жылдыз Мусабекова Чүй районунун Жаңы жол айылында жайгашкан жетим жана ата-эненин камкордугунан калган балдардын Чүй мектеп-интернатына барды. Сапардын алкагында эл өкүлү мектеп-интернатка ишке берилген тигүүчүлүк өнөрканасынын ачылышына катышты. Эскерте кетсек, 11 марттагы жогорку кеңештин жыйынында тиешелүү токтом кабыл алынып, депутаттар 15-19 март күндөрү шайлоочулар менен аймактарда иш алып баруу чечимине келишкен. Бишкек шаарындагы Таксим кафеси бузулат. Бишкек шаарындагы Таксим кафесин бузуу жөнүндө чечим Ленин райондук соту тарабынан кабыл алынды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалымат болгондой, 21 январда Түркиянын жараны Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыз ээси 2010-жылы ЭАТУ жарандан Калык Акиев көчөсүндө жайгашкан чакан имараты менен жер участокко Таксим кафесин түзүү максатында 25 жылга ижарага алганын айткан. Акыркы 10 жылдан бери арыздануучу ай сайын 5000 АКШ доллар өлчөмүндө ижара акысын төлөп келген. Андан кийин ЭАТУ жаран түрк жаранынан Таксим кафесин кеңейтүүгө, тиешелүү органдардан уруксат берүү кагаздарын алуу үчүн 70 000 доллар накталай акча алган. 2018-жылы Түркия жараны ижарага алып жүргөн жер тилкеси Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык экендиги. Жыл сайын 0,1 гектарга ижара акысы 20 000 сомду түзгөн.
жүргөндүгү, ошондой эле жер тилкеси ЧС аттуу жаранга убактылуу пайдаланууга берилгендиги белгилүү болду. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 204-бирине алдамчылык боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Окуя 2021-жылдын 9-мартында Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан алдамчылык фактысы боюнча өндүрүшкө алынып, анда Түркиянын жараны жабырлануучу деп табылды. Ал эми Бишкек шаарынын Свердлов районунун тергөө соту тарабынан Таксим кафесин ижарага алуу боюнча укуктук документтеринин түп нускасын Бишкек шаарынын мэриясынан алып коюуга уруксат берилген. Мындан тышкары Экотехинспекция Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна ЧС аттуу жаранга карата доо арызы менен кайрылган. Анда Таксим кафеси жайгашкан муниципалдык менчиктеги жер тилкесин бошотпой жаткандыгы тууралуу айтылган. Кийинчерээк Ленин райондук соту Таксим кафесин бузуу жөнүндө чечим чыгарган. Андан сырткары ушул жылдын 27-январында ЧС аттуу жаран анын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген Түркиянын жаранына карата чара көрүү жөнүндө арызы менен кайрылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 145-берене өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча бардык зарыл тергөө иш-аракеттери улантылууда. Тергөө иштери ар тараптуу, объективдүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт деп билдирет мекемеден. Төрага Талант Мамытов Чүй мектеп-интернатына барды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Чүй районунун Жаңы Жол айылында жайгашкан жетим жана ата-энесинин камкордугунан калган балдардын Чүй мектеп-интернатына барды. Бул туурасында парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында Талант Мамытов Норуз майрамын утурлай уюштурулган Менин ийгиликтүү келечегим аталышындагы фестивалга катышты. Ошондой эле Нурлуу кыздар фондунун колдоосу менен жаңы ачылган тигүүчүлүк өнөр-канасынын иши менен таанышкан төрага чебер колдор ийриминин катышуучулары менен жолугушуп, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүн көрүп чыкты. Мектеп-интернатынын жамаатын жана тарбиялануучуларын келе жаткан Норуз майрамы жана тигүүчүлүк өнөр-канасынын ачылышы менен куттуктаган Жогорку кеңештин төрагасы Нурлуу кыздар фондуна ыраазычылыгын билдирди. Биздин балдарыбызга билим берип, ошону менен бирге бир өнөрчүлүктү үйрөтүү бүгүнкү замандын талабы. Бул демилгени биз колдойбуз албетте. Бир келип ушул салтанатка катышып кетели деген ой менен эмес, жакындан көрүп, мына ушул имараттар 57-жылы курулган экен. Ошондон бери, мына Союз урагандан бери чоң өзгөрүштөр болбоду. Болгону ушул бир аз жакыныраак ремонт жасалыптыр. Кандай жардам бере алабыз? Ушул биздин келечек жаштарыбыз үчүн кандай салым кыла алабыз деп келип отурабыз. Өз кезегинде Чүй мектеп-интернатынын директору Назгүл Мусаева 1956-жылы курулган имараттар азыркыга чейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөгөнүн маалымдады. Биз азыр балдарга только үйрөтүп атабыз да. Анан биз 9-классты бүткөндөн кийин балдардан 10-11-класстан балдар менен ошондой келишимдерди түзүп алып, жанагы иштеген акысын өздөрүнө счет ачып коюп, жеке өзүмдүк счет ачып коюп, ошол жака жиберсек болот да. Биздин негизги максатыбыз ошол. Эми бул кыздарды ошо тигүүчүлүккө, анан кийин балдарды закройный цехке, үтүкчүлүккө үйрөтүп, анан окуусун улантпайм деген жаштарыбыз биздин ошо ишканаларыбызга келип, жумуш орун менен жана жатаканасы менен камсыз кылабыз деген бир контракт түзгөн жатабыз. Ал эми төрага Талант Мамытов билим берүү тармагын өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, айтылган маселелерди чечүү үчүн бардык тиешелүү чараларды көрөрүн кошумчалады.